Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Assalomu alaykum урматтуу менен программасынын сүйүктүү көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Мен азыр Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Калинин деген жерге кетип баратам. Ошо Калинин деген айылда бир барктуу, даңктуу бир ыйык энекебиз жашайт экен. Ошол энекени Атайын Москвадан кызы ушул менен программасына кошуп куттуктап коюңуз бүгүн туулган күнүнө деп буйрутма берди. Мен ошол буйрутманы аткарганы кетип баратам. Азыр саналуу мүнөттөрдө ал кайсыл эне, ким эне, кандай болгон эне тууралуу маалыматтарды сиздер менен чогуу бөлүшкөнчө кызыктуу программага күбө болобуз. Андыктан менен программасын карап туруңуздар. Биз бүгүн дагы бир эненин сүйүнүчүнө ортоктош болобуз. Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Биз эненин аты ким эле? Малимбы. Ким дедиз? Малимбы. Малимбы эненин үйүнө келдик. Сиз кимиз болосуз? Баласы. Баласы болосуз. Чоң баласыбы же кичине баласы? Эң чоң баласызбы? Эне билеби, билбейби? Жок, билбейт. Москвадагы кыздын аты ким эле? Көкүл. Көкүл деген эже бизге бир ай мурун атайын буйрутма берип катталды эле. Ушу мен да энем программага киргизип куттуктап коюңуз депчи. Ошол Көкүл эженин буйрутмасы менен сиздердин куттуу үйүңүзгө келип калдык. Азыр эне кайсы энеби? Ушуну эне. Ассаламу алейкум, кандайсыз эне? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Ой, Москвада Көкүл деген кызыңыз бар беле? Канчанчы кызыңыз? Экинчи кызыңыз. Бул менен программасы эне. Мына ушул менен программасына сиздин Москвада Көкүл деген кызыңызына мен Бейшим апам деген гүлүн кошуп берди эле. Сиздин туулган күнүңүзгө ушул программага кошуп койсун деген иреттечи. Ана гүлдү кармаңыз. Гүлдү кармаңыз. Андан кийин бул жолугун салып койсоңуздар, аябай жакшы болот эле. Жолугун салып койсоңуз. Негизги максат эне Көкүл эженин кызыңыздын, ушул максаты менин дагы башкалардай сүйүктүү, кадырлуу энеми ушул программага киргизип, мен да ушу куттуктап коеюн деген программага бир ниетин билдирген эле да. Ошол күндү бүгүнкү күн буйруп, мына сиздин үйүңүзгө келип калдык эне. Бул күндү күттүңүз беле эне? Жок. Күтпөдүңүз беле? Бейшим апам деп монтип сизди куттуктап, ушул биздин мен энем деген программанын ичинде накмалап көрсөңүздөр, жалаң энелерди куттуктайбыз да же. Кандайсыз анан? Кандай маанайда, кандай таасирлендиңиз эне? Аябай толкундар айтып сүйлөй албай. Канча балаңыз бар эне? Канча? Балам бар. 5 балаңыз бар, а? Ушундай туулган күндү ушул программа менен журналисттердин катышуусунда мен энем деген программа менен биринчи жолу болуп атабы же буга чейин ушундай тартырыштуу эле? Биринчи жолу. Алгачкы жолубу? 60га чыгып атам. Канча балаңыз сыртта, канча балаңыз бул жакта? 5 балам бар. Экөө Москвада, эки кызым кече жакында бирөөсү келди. Азыр чоң ошо мына каттасынан кийинкиси Москвада, ошо кызым Көкүл. Ошол жөнөтүптүр. Сюрприз кылып. Мен билбедим. Билбедиң, сизге да айтпады эле? Жок. 12 неберем бар, 3 келиним бар. Аябай бактылуу энекесиз эне. Кудайым шулардын күнү күчүн көрөлү. Ооба. Мына ушул учурдан пайдаланып, ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыздар эле? Жаш кезде кантип жаштыгыңызды өткөздүңүз? Ушул 5 баланы багып чоңойтууда кандай бир ийгиликтер же кыйынчылыктар болду эне? Кыйынчылыктар болбоду. Кайненем менен кайнатам колунда 10 жыл кызмат кылдым. 10 жыл дегенде бөлүндүм ушу 5 баланы төрөп. Неберели болгондон кийин бөлүнгөнмүн. Эч кандай арманым жок, Кудайга шүгүр. Кайненем, кайнатама рахмат, ушуларды багышып мени менен мага жамандык нерселерди көрсөтүшкөн жок. Кыз катары жүрдүм олордун колунда. Ушу менен Кудайга шүгүр азыр ушу балдарым менен бактылуумун. Мына неберелерим ошол Көкүлдүн мына кичине баласы, чоң баласы анабыл. Ушулар менен сыймыктанышып балдары менен
Uşular men sыймыктанып отурам. Аллага миң карла шүгүр. Мына азыр ушул күндүн урматына сиз келсеңиз, жакыныраак турсаңыз, мына улуу балаңыз дагы бизди жол бою тосуп алды. Мына өзүңүз айтсаңыз, мына жаныңызда, бет маңдайыңызда өзүңүздүн ыйык энеңиз турат. Ушул энеге болгон сиздин бир ой тилек максатыңыз, ушул өмүрүңүздө апа мен сизди жакшы көрөм деп бетинен сүйүп көрдүңүз беле? Кантип мактайсыз өзүңүздүн энеңизди, кантип даңктанасыз? Ушунча миллиондогон аудиториянын ичинде. Апам бары сыймыктар беле. Эчине жоккон болсун. Апаңызды канча убакыт көрбөсөңүз сагынып каласыз? 15 минут көрсөң сагынып. 15 минут көрбөсөңүз сагынып каласыз, Мына ушул дагы мактаныңчы, жүрөктөн чыккан сөздү. Арай көз чарай бетме бет мынакей апаңызга бир жакшы сөздөрдү арнап. Толкундан Эми бул энеге болгон сөздү, ойду сөз менен жеткириш өтө кыйын нерсе, бирок сиздин азыр чыгып аткан кубанычтын көз жаштан биз сезип турабыз. Демек сиз дагы энеңиз үчүн аябай мээрим төккөн баласыз да. Кийинкилер эже. Эң кичинеси. Эң кичине кызым ушул. Каттасы бул, эң кичиги бул. Келиңиз. Четте туруп бул кызыңыз дагы жашып турат азыр. Өзүн зорго кармап. Аты жөнүңүз ким? Айкөкүл. Айкөкүл. Анда Москвадагы кызыңыз Саркөкүлбү? Анда баарын эле көкүл деп койсо болот. Көкүл 1, көкүл 2, көкүл 3 дегендей. Кайнатам койгон ошентип. Өмүрлөр узун болсун, бул дагы сизге окшогон бактылуу эне болсун. Айкөкүл эже, айтыңчы мына, мактаныңчы мындай. Сиз дагы башкалардай бир энеңизди бир даңктаңчы. Апамы ушу апамдын өмүрү узун болсун, ушу биздин алдыбызда апам бар болсун, ден соолукта болсун, ушунча неберелерин күнүн күчүн көрсүн. Биздин эмне тилек менен чоңойсо тилектерине жетсин. Ошо. Апаңызды бир канча күндө бир жолу бетинен сүйүп турасыз? Апам мен 2 жылдан бери келгенине мына 1 ай болуп калды. Сиз да Москвада жүрдүңүзбү? Ушу 1 айдан бери апамдын астындамын. Жок, 1 жыл болуп калды бул жака келгенине. Ошондон бери апамдын астындамын. Ошо Кудай калса туулган күнүн өткөзүп коюп кайра кетем. Бүгүн туулган күнү да? Апамдын туулган күнү. Туулган күнүңүз менен эне. Атыңызды өзүңүздүн оозуңуз менен айтып койсоңуз? Маалимбү. Маалимбү. Маалимбү эне. Урматтуу көрүүчүлөр, Маалимбү эне жанындагы кызы, мынакей жанындагы жашып сүйлөй албай турган чоң баласы. Ушунчалык азыр сиздин өзүңүзгө кандай таасир калтырып атат эне? Ушул мүнөттөр, ушул сааттар. Ушул сааттарда, ушул мүнөттөрдө мага ушунчалык кубаныч алып келди. Ушунча балдарым ошол талаадагы кызымдын өмүрү узун болсун. Кудайым багын берсин, ден соолугун берсин, ушу балдардын күнү күчүн көрсүн. Ушунчалык балдарым, ушу печенемде мен балдарым бар, мен бактылуумун. Неберелерим бар, мен бактылуум. Мага ушулар бар, ушулар мага бактылуулукту немелик жакшылыктарды алып келишет. Ушуларды Кудайдан тилеп отурам. Эгер кечиресизго, бирок чалыңыз каякта? Чалым 2001-жылы өтүп кеткен. Жүрөк оң жагында эле ошо жүрөктүн нерсесинен аламдан өтүп кеткен, эртерээк кетип бейишим калды. берген болсун. Ушу чалыңыз экөөңүздөр чалыңыз эмне иш кылды эле? Чалым ушу талаада пакта сугарчы эле, онда дыйканчылык немелер менен пакта талаанын ишин сапкоз эле болмаалда. 80-жылы, 81-жылдары. Ошо талаанын жумушун кылган. 41-ге чыкканда өтүп кетти. Жап-жаш убагында. Жап-жаш. Эми Алайдын кызы болом, ошол жака турмушка чыкканмын. Алай Курманжан Датка энебиздин жеринен болот, урпактарынан болот экенсиздер да? Корулдан болом ушу. Ушул Заркөкүл эже Москвада туруп, ушул менин энем программасына менин дагы апам элдин апалары сыяктуу эле аябай кыйын ырдайт деди эле. Мына ушул апам ырдатпасаңыз бул айылдан чыкпаңыз деп айтканмынчы. Ошого бир сизде азырынча сиз ыр камдап туруңуз. Ага чейин биз кадр алып турабыз, бир жерге отуруп бактын түбүндө бир алтындай болгон үнүңүздү ушул тасмага киргизип калалы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул Маалимбү эненин өзүнүн куттуу жайы, мынакей куттуу турак жайы, ушундай жайда ошончо 5 баланы тарбиялап, 10-дон 15ке жакын небере чеберлер менен бүгүнкү күндө турмуш тиричилик өткөрүп жаткан кези. Буяк ким болот буяк? Буяк чоң келиним. Чоң келин болосузбу? Мынакей
кайненени 50-ге чыгарыштагын 60-га 100-га чыгарыштагын мына ушул инсандардын колунда. Демекчи, мисалы, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, кайненеңиз тууралуу. Апама Канча жылдан бери келин болуп кызмат кылып атасыз? 5 жылдан бeri. 5 жылдан бери. Апаңыз тууралуу. Апама ден соолук тилейм, умур тилейм. Дайым биз алдыбызда күлүп жайнап жүрсүн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Маалим эненин башка улуттан келини бар экен да. Улутуңуз кандай, сиздики улутуңуз? Улутум кыргыз, Араандан болом. Кыргыз элесизби? Бирок бияк экинчи келиним. экинчи келиниңиз, мынакей өзбек улутунда дагы экинчи келини бар экен. Бул ынтымак менен ырашкерликтин символу. Сиз кайненеңиз тууралуу айтып берсеңиз, кайненеңиз сиз үчүн ким? Апам, мен экинчи апам болот. Өз апамдай көрөм апамы. Биз мына ушунчалык кылып жүргөнгө рахмат айтабыз. Бактыңызга тынч болсун, ден соолугу болсун. Дайыма алдыбызда жүрсүн, күлүп жайнап. Жүзгө чыксын. 100-гө чыгарыш эми сиздердин колуңуздарда, Кудай буйрсачы. Дайым тынч болсун апам. Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасынын сүйүктүү катталуучулары, биз азыр Маалим менен өзүнүн жакшынакай балдарын арнаган бир ырынан ырдатып коелу, өзүнүн өстүргөн багынын түбүндө. Улумун улуйласа, уяттуу жерде кыйнаса, кыйнаса деле меличи, ул келин бизди сыйласа. Кызымын кызыйласа, кысталыш жерде кыйнаса, кыйнаса деле меличи, кыз күйөө бизди сыйласа. Кыйнаса деле меличи, кыз күйөө бизди сыйласа. Ойбой, Уларды бактык экөлөп, узак жол бастык эртелеп. Урматтуу эне болсом деймин, улумдун улуну жетелеп. Урматтуу эне болсом деймин, улумдун улуну жетелеп. Ой, рахмат. Кыргыйык бактык экөлөп, кыйла жол бастык эртелеп. Кымбаттуу эне болсом деймин, кызымын кызыны жетелеп. Кымбаттуу эне болсом деймин, кызымын кызыны жетелеп. Ой, рахмат. Мынакей бейиштин символу болгон энелерибиздин арасында Маалимбү энебиздин дагы алтындай болгон үнүн биздин тасмага, биздин менен программасына калтырып өттүк. Бул Заркөкүл кызынын атайын суранычы менен. Эне бар болуңуз, ар дайым ушинтип ырдап чордоп, ушу бактылуу каарылыктын доорун сүрө бериңиз. Энең болобу? Кайнең болот да? Заркөкүлдүн баласы. Заркөкүл эженин баласы мынакей. Апаңа салам дегенче, энеңе каалоо тилектериңди билдирип кой, тайнеңе. Айткан Ой, болсун балам. рахмат. Жаштын тилегин белет дейт. Булар периште да. 100-гө чыгасыз, Кудай буйрса, 100 жылдык салтанатыңызды тартабыз, Кудай кааласа. Апакем жашоолахы тартуулады мага өмүрдү. Апакем көңүл чырагы
hiç düşürбөй hayat көңүлдү. Apa kim dayım kılsuna, aksap kalsam uzun yollardı. Жүрөк көңү угулап, эркелетип мени койгондо. Асыл жан экен алтын апакем, бакыт ардайым жүрсөң өзесен. Өмүр бак экен өсүп жетилген, гүлдөп ачылам сиз бар апакем. Энелер өзү ыйыкса, жакшылыкты тилейт балага. Сурабай келсең уруксат, батып туратайын санага. Асыл жан экен алтын апакем, бакыт ардайым жүрсөң өзесен. Өмүр бак экен өсүп жетилген, гүлдөп ачылам сиз бар апакем. Асыл жан экен алтын апакем, бакыт ардайым жүрсөң өзесен. Өмүр бак экен өсүп жетилген, гүлдөп ачылам сиз бар апакем. Гүлдөп ачылам сиз бар апакем. Асырайт балам деп, мерим толгон жүрөк. Айланып күйүнгөн эне гана, ару толгон жүрөк. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк. Дүйнөмдө жарык шам, сиз ар бир таң, жол карап күтүп жүргөн. Алло апам апакем, жаным дүйнөм делекен, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын асыл апакем, арубак күйөрүм менекем ай, апакем ай. Урматтуу көрүүчүлөр, Малим менен достору келип атат мынакей. Кошуналарыбыз. Кошуналары достор, кошуна достор болсуңар, Күчүн көрүп, небелерин көрүп жүрөбүз. Ден соолукта болуң. мынакей. Эже, бул кошуначылык, достчулук канча жылдан бери ушундай бир жүрүп келатат да, мисалы дос болуп келатасыздар. Ушулар көчүп келгенден бери кошунубуз. Ошондо канча жыл болуп калды? 30 жыл болуп калды. Мына балдары канча чыкса ошончо болуп калды да эми. Бүгүн Малим беженин туулган күнү экен эне. Бир өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып, Малим беже тууралуу бир өзүңүздүн бир өзгөчө айта турган ойлоруңуз болсо айтып койсоңуз болот.
Бүгүнкү туулган күнүңүз менен ушу балдардын, кыздардын, неберелердин жакшылыктарын көрүп жүрөрүңүз. Өзүңүзгө ден соолук, өмүрүңүз узун болсун. Дайым жакшылыктарда жүрөбүз, тойлордо дайым жакшылыктарда. Мен демекчимин, бул эми даркылдап өз сөзүн өткөзө билген катын да бардыгын бакырып бардыгыбызга. Мына ушу ден соолук болсун сизге биринчи, эң биринчи. Ден соолугуңузду берсин. Неберелердин жакшылыктарын, тойлорун көрүп жүрөрүңүз. Кана эми сиз дагы өзүңүздүн Эми бул катын канча айсаям эле жараша берет өзүчө. Бул катын биринчи ден соолугу чың болсун, туулган күнү куттуктаймын, өмүрүңүз узун болсун. Ушинтип эле жап-жаш болуп, анча-мынча келиндерди жөн эле жаш келиндер жолго сала турган неме да, карыдым дебейт да, кайраттуу. Анан кийин бул катындын бир өзгөчөлүгү барда көппөдү, жокто чөкпөдү. Бардыгын тегиз алып кетти да. Эч кимге ийилип неме кылган жок. Курманжан датка энебиздин урпактары экен да. Кудду ошонун немесинен, алайдан чыккан неме да булчу, таги тазанын немеси. Ошончо Алайская царица. Ошондой царица. Ошону менен биз сыймыктанабыз. Жакшы аял, ак көңүл, бардыгына ошентип. Эми акабыз эрте кетти, ошону билгизбестен, кабагым кашым дебестен бир көз менен бакты. Баарын бакты, балдарды өстүрдү, чоңойту, мына келин алып, улбулдарын зампайтып, өзүнө окшотуп, чоңойтуп, эч нерседен кем кылган жок. Кудайга шүгүр. Бактылуу аял. Жанымдан өтсөң кылчайып, жалкарайып сени кылчайып. Өзүң мен айтыгем, мен өзүм иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып. Мен сырга жокмун. Айылдагы аябай сон энелердин ырларына күбө болдуңуздар, урматтуу. Мына Калинин айылында ушундай шайыр энелер бар экен. Малимби эне баш болгондоки, кошуналары коштогондоки сонун шайыр энелер бар экен, бар болуңуздар. Болду экен деп эле алюкта келе айтылы. Шашканымда эмне болду ана жерде деп кой. Мен деле өзүм Карасам колокоштардын баары эле турат, жакын келсем ырдап атышат да, шүгүр. Малым эне өзү деле билбейт болчу. Биз келдик, шок болуп калды. Атамдар кел союп берейин бала чакаң менен ошол жака кетели деп аттык эле. Анан ошол жакта эмне кылалы дегенден бул сюрприз болуп кетип калсаң мен деле өзүм деле балдар, кыздар тарбиялады. Көкүл сюрприз кылып жөнөттү кызым бет. Рахмат ошого. Балдарга Рахмат. Бекеринен өзү айтпады, Курманжан аткан урпактарыбыз деп. Ошондуктан эне эми ушу алыста сыртта жүргөн, бул жакта жүргөн, жаныңызда жүргөн бүт небере, чебере, балдар, кыздарыңызга өзүңүздүн батаңызды берсеңиз эне. Амин. Кудайым пайгамбар батасын берсин, бай дөөлөтүн берсин, кең пейил берсин, кетпес дөөлөт берсин. Жу таладагы кыздарымын ден соолуктарын берсин, Кудайым. Доско таба кылбасын, душманга күлкү кылбасын, элге өмүр узун болсун, рызкысы балант болсун, тапкан акчаларын тойлорго буйрсун. Ошо баардыгыбыз колу оңшуларым ушу бала чака менен, небере чеберлерим менен ушулардын күнүн күчүн көрүп, дайым тойлордо, жакшылыктарда дайым ушундай чогубуздан жазбай, ушу эмдиги жылы, ушу айларга, ушу жылдарга дагы бала чакабыз менен, силер менен кошо ушу күндөргө жеткизсин Кудайым. Ден соолугубузду берсин, мени санаттан алыс кылсын Кудайым. Дайым ушу жакшылыктарда, тойлордо жолугушалы. Амин. Сага дагы балам рахмат. Сен ден соолугуңу берсин, өмүрүңү берсин, ушу бала чакаң менен, кошконуң менен кошо барып, небере чебере көрүп, сен дагы келин алып, кыз берип, тойлорду кылгын. Дайым ушинтип элдердин кажатын чыгарып жүрө беркем. Тынч бол, өмүрүң узун болсун, Аллах бар, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кызыр болсун. Амин, айтканыңыз келсин. Менен мынакей жаныңызда балдарыңыз, досторуңуз, кошуна досторуңуз турат да. Мына ушул бүгүнкү туулган күн, бүгүнкү ошол зар көкүл эженин сизге болгон сюрпризи жактыбы? Жакты мага. Мен ушу 60ка чыктым. Жөн эле болуп өткөзчүлөр. Эми бу да өзгөчө. Башкача өзгөчө болуп сюрприз болду. Мен кызыма 1000 мертебе ыраазымын. Мен ушу кызды ушул даражага жеткизип койгонума
өзü Толкундан отап ben başka ayta albayım şu ömrün versin, densolug'un versin, baldarın günü küçün görsün, bağın versin, tınç bolsun şu talada işte otat. Allah'a amanat şu, Allah'ım koldasun, başkalarga yok tınç bolsun, isteyversin. Malum benenin tilegini mınaki urmаттуу көрүүчүлөр сиздер дагы чогуу угуп атасыздар, тыңдап атасыздар дегендей, сиздин дагы ушундай энеңиздин бактылуу көз ирме менен мынакей Малым бене сыяктуу көңүлүн көтөргүңүз келсе анда биз менен байланышыңыздар. Биз ар дайым кызматтабыз. Энелердин көңүлүн алуу өтө кымбатка турат. Бул күндү кайра энелердин элесине арнап кайра тоса албайбыз. Энебиз ар бир секунд сайын карыйт. Ар бир туулган күндү тосуу ар бир эненин баласы үчүн өтө оор болот. Ошон үчүн бул дүйнөдө энелерди сыйласак, бул дүйнөдө аталарды сыйласак, демек Алланын, Кудайдын кулагы сүйүнөт деген бир жакшы бир кеп бар. Ошон үчүн Малым бене, эгер сиз ыраазы болуп ушундай жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү бизге айтып аткан болсоңуз, анда программа дагы өз максатына жетти деп ойлойбуз. Рахмат. Мына биз ушул сиздин ордоңузга келип, сиздин куттук жайыңызга келип, мынакей кызыңыздын аманатын жеткизип, эң негизги нерсе бул программага киргизип алуу сиздин элесиңизде. Ар бир бала ата энесин канчага арасына байлап жүрө бербейт. Эртең ушул Заркөкүл, Айкөкүл деген кыздарыңыздын балдары дагы сизге окшоп бул кайтар дүйнө да жарышыкта кайтат, куттуктайт. Ошон үчүн бар болуңуз, жүзгө чыгыңыз, Кудайым. Аман болуңуз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки энелердин, Малым бене сыяктуу бактылуу энелердин көз ирмемдеринен, сүйүнүчтөрүнөн жолукканча аман туруңуздар. Чоң рахмат. Силерге рахмат. Тынч болгула, рахмат. Силерге ийгилик, силерге ден соолук. Менин энем передачасын көрүңүздөр. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан, бейишим өзүңсүң ардагым апа.